Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков журналист Нарын Айыптын Бишкек шаарындагы батирин сатыкка чыгарып, ошонун эсебинен айып пул өндүрүү тууралуу арызын чакыртып алды. Анын бул арызын Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту бүгүн канааттандырды. Нурбек Сыдыков бүгүн соттон кийин Next телеканалына комментарий берип, бул чечимин мындайча түшүндүрдү. Тилекке каршы ушул Нарынбек Айыпович сот процессине ушул бүгүн гана алып келип берди, тийиштүү документтерди. Ошол квартирада өзүнүн туугандары менен жана ал квартирадан башка мүлк жок экенин бүгүнкү процессте биздин өтүнүч менен алып келип берди. Ошол себептен бүгүн өзүбүздүн арызыбызды кароосуз калтырууну соттон өтүндүк. Сот муну туура көрүп, биздин өтүнүчтү кабыл алды. Нурбек Сыдыков ошондой эле Нарын Айыпка буга чейин коюлган 9 миллион сом доону ал баары бир төлөшү керектигин, ал боюнча арыз чакыртылып албаганын билдирди. Сыдыков буга улай экс-президент бул акчаны каяка жумшаарын билбей турганын жана мынчалык ийи суммадагы доолорду сөз эркиндигине басым деп эсептебесин кошумчалады. Азыр сөз болгон эмес. Эч убакта бул бир кандай бир баскын маселеси эмес. Сиздер туура түшүнүшүңүздөр керек. Бул жерде Кыргыз Республикасынын президентине бул эгемендүүлүктүн символу, ошол кишинин мындай бир абийирине шек келтирген маселелер болгондо, ар бир жаран өзүнүн президентин, өзүнүн символун коргош керек. Ошол үчүн бул маселе козголуп калды. Эч убакта бул бир кандайдыр бир массалык маалымат каражатты баскындоо маселеси эмес. Ушуну туура түшүнүш керек. Ал эми журналист Нарын Айып бүгүн соттон кийин 9 миллион сом доону төлөө мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып, аны кайсы мөөнөткө чейин берерин билбесин айтты. Немеси жок, мөөнөтү жок, качан кандай төлөш керек деген. Силер жардам берип атасыңар, журналисттер, бирден бир айлыгыңарды которуп, башка адамдар келип акча берип кетип атат, накталай берип кетип атат, биздин эсепке которуп атышат, жардам берип атышат, токтой элек андай. Канча акча чогулду, сыр болбосо? 300 миңби, канча ушундан бир топ сому менен, анан доллар менен, евро менен дагы бар, мен азыр так эсимде жок, тиги биздин бухгалтер билет аны. Журналист Нарын Айып жашап жаткан 3 бөлмөлүү үйдүн 3/1 бөлүгү гана Нарын Айыпка катталган. Калган 2 бөлүгү апасына жана карындашына таандык. Журналист Нарын Айыптын 90го таяп калган энеси Райла Идинова сатыкка коюлганы жаткан үйдө неберелери менен чогуу жашаарын айтып, соттордон калыс чечим чыгарууну суранган. Ал буга чейин үй сатылса, талаада каларын билдирген. Бул үйдө эми 4 семья жашайбыз. Мына бала оорулуу бара, кызым баласы атасы өлүп калган. Ушул мени кара, ушул туруп атат, ушу деберем. Дагы кызымдын 3 баласы, күйөөсү өлүп, 5 үй бүтпөй, үй жок болуп, дагы ушул үйдө туруп атат. 4 семья турабыз ушунда. Аны эми биз мүмкүрөп төгөрбөгүл айланып кетейин, мүмкүрөп калбайын мен. Кейип калбайын. Ушу жашка келгенде тиги дүйнөгө көңүлүм бир ыраазы болуп ушул сөөгүм чыкса деген оюм бар. Абышкамдын эмгеги. Эскерте кетсек, былтыр башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза Кейджи сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Анын ичинен басылма 15 миллион, журналист Нарын Айып 9 миллион, сайт ээси Дина Маслова 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Ушундай эле айыптоо менен укук коргоочу экс-депутат Чолпон Жакупова 3 миллион сомго, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сом айыпка жыгылган. Кийин бул доолорду өндүрүп алуу үчүн экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү 14 февралда Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылып, Чолпон Жакупова ээлик кылган Ысык көлдөгү эс алуу үйүн жана Нарын Айып жашаган батирди сатыкка коюуну талап кылган. Доого жыгылгандар акчаны бөлүп төлөө тууралуу өтүнүчүн келтиришкен. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Атайын Next TV күндүн темасы үчүн.